Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сыфаты дагы бул уяттуулук болчу. Сахаба радияллаху анху айтат, пайгамбар алейхиссалату вассалам жаңы келген келин үйдө кандай уялат көшөгөсүндө. Үнү чыкпайт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам андан да катуураак уялат эле. Пайгамбар өтө катуу уялчаак болчу. Кээ бир маселелерди түшүндүрө албай калганда Айша радияллаху анха жардам берип түшүндүрөт эле аялдарга маселесин. Бунун максаты мындай демекчи депчи. Муса алейхиссалату вассалам дагы өтө уялчаак адам эле. Аллах Таала Куранда Муса алейхиссалату вассаламдын окуясына бир ишарат баяндайт. Муса алейхиссалату вассалам ар дайым кийимдүү жүрөт эле. Эч бир денесин көрсөтпөй, баягы тагыраак айтканда узун, кенен кийим кийип жүрөт эле. Анан ошол доордогу адамдар кийимдер андай эмес эле, кыска кийинет эле. Анан Муса алейхиссалату вассаламды айыптайт эле да, бунун денесинде бир оорусу бар. Ошол оорусу себебинен бизге көрсөтпөйүн деп ар дайым кийимин чечпей жүрөт дейт. Ошондуктан кийимин чечпейт. Болбосо бизге окшош эле кийимин чечип коюп эле жүрсө болбойбу деп баягы көлгө түшкөндөй акыбалды айтып атат. Ушинтип эле жүрсө болбойбу. Ошентип жүргөн убакытта Муса алейхиссаламга катуу кыжалат болот эле, жүрөгү ооруйт эле, эч нерсе кемчилигим жок, баары жакшы, бирок уялганым себебинен мен ушундай кылып жүрөм, өзүмдүн денемди башкага көрсөткүм келбейт. Бул уяттуулуктун негизинен деп Муса алейхиссалам ошентип жүрсө, алар эмне кылат эле? Муса алейхиссалату вассаламды айыптайт эле да. Бир күн Муса алейхиссалам келип бир дарыянын жээгинен дараталып алайын деп кийимдерин чечип, жуунуп, анан кайтып келсе, таш кийимин алып кетип калат. Муса алейхиссалам таштын артынан кубулат, кийимимди бер деп. Вал хажар ва сияб, о таш менин кийимимди бер. Сияби вал хажар, о таш менин кийимимди бер деп ташты кууп кетет. Ошентип чуркап бараса, баягы Муса алейхиссаламды кыжалат кылган адамдар буякта турган болот. Жанынан өтүп кетет да чуркапчы. Андан барып таштан кийимин алып таш токтойт, ташты уруп кийимдерин кийип алганда таш ыйлаган да. Ошондон аргы Бани Исраил айткан, аябай сонун экен келбети, эч кандай айып деле жок экен. Андан эмнеге бул узун кийинип жүрөт деген суроо чыгат да. Ошондо Аллах Таала айтат: "Ва ла такуну каллазина азау Муса". О мусулмандар, силер болбогула Муса алейхиссалату вассаламды кыжалат кылган адамдар сыяктуу. Бир адамдын кийими узун болсо, эмнеге узун кийинип алган ушул ысыктын күнүндө? Эмнеге мындай кылып жүзүн жаап алган? Эмнеге жолук салып алган? Деп Муса алейхиссаламды айыптагандай айыптабагыла. Муса алейхиссалату вассаламды кыжалат кылгандай, уялгандык себебинен өзүнүн мүчөсүн жаап жүргөн адамдарга азият жеткизбегиле. Фабаррахуллаху мимма қалу. Аллах Таала ушул окуяны пайда кылып, Бани Исраилдин айткан сөздөн Муса алейхиссаламдын таза экенин көрсөтүп койду дейт.